Саламатсыздарбы, назарыңыздарда кесиптештер тарабынан даярдалган жаңылыктардын шейшембилик чыгарылышы алдыдагы убактарда. Бүгүн таң эрте жер титирөө катталды. Бактыга жараша кыйроолор жок. Мектеп окуучулары үчүн жаңы окуу колдонмо жарык көрдү. Ал топуракты тажрыйбалар аркылуу изилдөө жана баалоого арналат. Бүгүн Нарын шаарында кышкы спорттук оюндар старт алды. Хоккей боюнча 5 команда ат салышууда. Нарын облусунун аймагында очогундагы күчү 2,5 балга жеткен жер титирөө катталды. Бул тууралуу бүгүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Аталган түзүмдүн маалыматында кырсык бүгүн таңкы саат 8:25 чамасында болгон. Анын күчү Ак-Тала районунун Акчи, Жаңы Тилек жана Кара Бүргөн айылдарында 2 балга жеткен. Бактыга жараша жер титирөөдөн жабыркагандар жана кыйроолор катталган жок. Кыргызстанда 9 декабрдан тарта жаңы үлгүдөгү айдоочулук күбөлүктөр бериле баштады. Эски үлгүдөгү айдоочулук күбөлүк менен жүргөндөр жаңысына алмаштырбай койсо болот. Бул туурасында мамлекеттик каттоо кызматынан билдиришти. Жаңы күбөлүктөр 9 декабрдан тарта бериле баштаган. Ал айдоочулар арыз жазгандан 4 күндөн кийин даяр болот. Себеби күбөлүк Бишкек шаарындагы Инфком ишканасында гана жасалып, андан кийин аймактарга жөнөтүлөт. Эски үлгүдөгү документ анда көрсөтүлгөн убакытка чейин жарактуу болуп эсептелинет. Тагыраак айтканда, мажбурлап алмаштыруу жок. Ошол эле убакта быйыл 10-июнда берилген күбөлүктөрдүн мөөнөтү 31 декабрда аяктайт. Алар убактылуу деп берилгендиктен алмаштырууга тийиш. Жаңы айдоочулук күбөлүктүн дизайны жакшыртылып, жогорку сапаттагы материалдан жасалган. Бланк жалпысынан 20 коргоочу элементке ээ. Мектеп окуучулары үчүн жаңы окуу колдонмо жарык көрдү. Ал топуракты тажрыйбалар аркылуу изилдөө жана баалоого арналат. Бул кошумча материалды пайдалануу окуучулардын география, химия, биология жана физика боюнча билимдерин кеңейтүүгө жардам берет дешет авторлор. Орто мектептердин окуучуларына арналып кыргыз жана орус тилдеринде иштелип чыккан бул эмгектин бет ачары бүгүн Нарын шаарында өткөрүлдү. Андан соң бизге поставка керек болот. Поставканы коюп, астына кичик пластикалык бутылка коюп, үстүнө воронканы коюп, анын ичине фильтр кагазын салып коебуз. Андан соң эритмени куйсак болот. Мектеп окуучулары топуракты таанып билүүнү 5-класстан башташат. Илимий терминдерге толгон маалыматтар кээде окуучуну жадатып жибергенине мугалимдер көп эле учурда күбө. Мектептердин кубаттуу лабораториялык бөлмөлөрү бар кезде тажрыйбалар мол колдонулуп, татаал билимдерди түшүнүктөрдү сиңирүү кыйла жеңилдечү. Азыр химия, физика, география сабактарын түшүндүрүүдө мугалимдер да окуучулар дагы кыйла жөнөкөйлөтүлгөн ыкмаларга, колдонмолорго муктаж. Негизинен химия сабагында, биология сабагында, физика сабагында, география сабагында, табияттануу сабагында колдонмо, кошумча колдонмо болуп атат. Анткени бизде мектептердеги көпчүлүк окуу куралдар, китептер мурда даярдалган ысыр убагында. Анан көбүнчө теориялык түрүндө болуп атат, же болбосо татаал аспап куралдарды колдонуу керек болуп атат. Ошондуктан биз муну колдонмону даярдоодо ошо жөнөкөй мектептердеги же болбосо ошо жергиликтүү аймакта бар материалдарды колдонуу менен окуучуларга кызыктуу кылып сабак өтүүдө деп, анан мунун баарын биз атайын визуалдаштырып, сүрөтү менен да көрсөтүп койдук, кандай кылып ошо эксперименттер жазса болот деп. Ошо Полеска долбоор деп жаңы эле айтып кеттим, кимдер бул долбоордо катышкан деп. Жер шарындагы азык-түлүк коопсуздугун, жер анын сапаттуу топурагы камсыздайт деп башталат аталган окуу колдонмосунда. Андан ары мектеп окуучулары үчүн кызык болгон топурак деген эмне? Анын азыктуу бөлүгү кандай болот? Анын мааниси канчалык? Топурактын курамы бузулганда кандай абалга келет өңдүү маалыматтар сүрөттөмөлөр аркылуу түшүндүрүлөт. Ошондой эле айрым изилдөө тажрыйбаларын кантип жасоо ыкмалары дагы кенен берилген.
эксперименттин жүрүшүн көрсөтүп, биринчи эмнени кылат, анан экинчи эмнени кылат деп, анан мондай болгон портативдик лаборатория дагы берилди мектептерге. Бул эми мектеп үчүн баягы жөнөкөй тил менен жазып түшүнүктүү болсун деп атабыз. Анткени мектеп окуучулар дагы жогоруда айткандай мектепте алган билимин үйүндө да барып колдонсо деп атабыз. Күнүмдүк турмушунда ошол огородуна сабиз өстүрөбү, каршык өстүрөбү, ошол жердин топурактын тыгыздыгын баалап көрсө өзү. Тыгыздык деген эмне деп физикадан окуп атат, бирок практика менен айкалыштырса деп атабыз. Биз азыр сууну аралаштыргандан кийин колубузга алып толуктогондо эгерде бул кум шагылдар көп болсо, анда бул ажырап Китептен окуп үйрөнгөндөрүн иш жүзүндө аткарып көрүү кыйла таасирдүү болорун белгилешкен окуучулар эми күндө тепсеп жүргөн кадимки топуракты салмактап кароого үйрөнүп жатышат. Биз буга чейин топурактарга кызыкчы деле эмеспиз, аларга көңүл деле бурчу эмеспиз. Ал эми азыркы убакта биз мектептен ар кандай тажрыйбаларды жасап, жана алардын асылдуулугун кантип көбөйтсөк болот, кандай жерге кандай жемиштер жакшы өсөрүн билип, азыр ата-энебиз менен биргеликте өзүбүздүн огороддорубузда тала жерлерине барып, аяктын топурагы кандай экендигин изилдеп, андан кийин ага кандай жер семирткичтерди колдонсок болот экендигин билип жатабыз. Азыркы күндө ошол мектеп окуучуларынын кызыгуусу абдан жогорку деңгээлде десек болот. Себеби дегенде окуучулар мисалы кийинки жашоо турмушунда баягы түшүм мол алуу үчүн же болбосо кандайдыр бир өсүмдүктөр өстүрүүдө сөзсүз түрдө тала жерлеринен топурактарды баягы өстүрүүдө биринчи кезекте курамын аныктап алышып туруп, мисалы кандай жерде кандай кум шагылдар көппү же болбосо ал жерге өсүмдүктөр өстүрүүгө мүмкүнбү деген сыяктуу пайдалуу болуп атат да окусалар. Кыргыз тилинде 400, орус тилинде дагы ушунча санда жарык көргөн бул колдонмо эми Нарын облусунун алгач пилоттук деп тандалып алынган орто мектептерине жана Нарын мамлекеттик университетинин китепканасына тапшырылмакчы. Колдонмо Борбордук Азия университетинин тоолуу аймактарды изилдөө институту тарабынан Полеска долбоорунун алкагында даярдалды. Колдонмонун материалдары акыркы 2 жыл аралыгында облус аймагындагы бир нече мектептин мугалимдери менен биргеликте сыналып жактырылган. Лариса Калдыбаева, Шамен Болотбеков, Нарын шары. Кыргызстанда 100 балабакча менен мектеп билим сапатын өнүктүрүүчү ири долбоорлорго кошулат. Билим берүү жана илим министрлиги MSDSP KG коомдук фонду Агахан фондунун демилгеси менен мектептер 2030 аттуу 10 жылдык жаңы глобалдык долбоорду баштап жатат. Бул тууралуу аталган министрликтин маалымат кызматы билдирди. Долбоорлор мектепке чейинки жана мектептик билим берүүнүн сапатын жогорулатууну көздөйт. Мектептер 2030 долбоорунун алкагында мектепке чейинки билим берүү, кенже курактагы балдарды өнүктүрүү, ар бир окуучунун жөндөмүн жакшыртууга жана өнүктүрүүгө багытталган билим берүүнүн сапатын жана жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу, окуучуларга жана жаштарга кесипте багыт берүү, билим берүү тармагында санариптештирүү процесстерин ишке ашырууга колдоо көрсөтүү боюнча жумуштар аткарылат. Долбоор дүйнө жүзү боюнча 10 өлкөдө иш алып барып, ар бир өлкөдө мектепке чейинки жана мектептик билим берүүчү 100 окуу жайды камтыйт. Муну менен Нарын облусунун аймагындагы дагы бир катар билим тарбия берүүчү мектептерге жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүлөрү күтүлүүдө. Ас-Санабил кайрымдуулук фонду тарабынан Нарын шаарында жашаган жашоо шарты оор 100 үй бүлөгө көмүр отундун жардамы көрсөтүлдү. Ар бир үй бүлө 2 тоннадан көмүр таркатылып берилди. Аталган фонд ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген кары-картаң жана ата-энеси жок балдарга жардам көрсөтүп келет. Бүгүнкү көмүр таратуу жана кайрымдуулук иштерин Кувейт өлкөсү демөөрчүлүк кылып каражат бөлгөн дешет фонддун өкүлдөрү. Көмүр таратуу иш-чарасын өткөрүп атат. Мындай болсо 100 үй бүлөгө 2 тоннадан таратып атат бар. Булар менен демөөрчүлүк кылып аткан бул Кувейт мамлекети Шейх Абдулла Ан-Нури деген фонд биргелешип бүгүнкү иш-чараны өткөрүп атышат. Булар эми социалдык жактан муктаж болгон, арасында майыптар бар, атасы жок үйлөр бар, көп балалуу, бүгүнкү күндө ошол отун ала албаган, көмүргө муктаж, отун сууга көмүргө муктаж болгон үйлөр катталган. Ошолорго берилет.
Улут сыймыгына айланган улуу инсан кыргыз эл жазуучусу Чыңгыз Айтматовго быйыл 91 жыл. Чыгармалары дүйнөнүн 165 тилинде 100 миллион нуска менен жарык көрүп, жер шарына кыргыз деген улуу элди жана анын маданияты менен тарыхын даңазалады. Залкар инсандын жараткан чыгармалары артына өлбөс, өчпөс из болуп, кылымдап жашай бермекчи. Каармандын өмүр жолу туурасында учкай маалымат кийинки тасмада айтылат. И не забуду до конца своих дней. Вот помню, вот вижу, вот чувствую. Вот каким-то внутренним чутьем я понял, что это была трагедия последнего прощания с отцом. Ааламды калеми менен багындырган залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун көзү тирүү болгондо быйыл 91 жашка чыкмак. Кыргыз адабияты менен маданиятына дегеле дүйнөлүк цивилизацияга ополтоодой салым кошкон. Бүтүндөй бир улутту улуу эл катары жер жүзүнө даңазалап, кыргыз образын дүйнөлүк окурмандарга жеткирген инсандын чыгармачылыгына жана элесине Кыргызстан гана эмес бир катар чет мамлекеттерде чоң сый урмат менен мамиле кылып, айкелдер тургузулуп, бир катар көчөлөргө, маданий жайларга ысымы ыйгарылган. Өзүн публицист, гуманист, философ, көрүнүктүү мамлекеттик жана коомдук ишмер катары көрсөтө алгандыгы жалпы журтка маалым. Вслед за поездом, уносящим навсегда его детей и жену, уткнувшись в подушку, я горько рыдал, чувствуя в груди застывший комок, который, казалось, никогда уже не растает. Кыргызстандын Залкар уулу дүйнөгө аты белгилүү болгон жазуучу Чыңгыз Айтматов Талас облусуна караштуу Кара Буура районундагы Шекер айылында 1928 жылы 12 декабрда жарык дүйнөгө келген. 1946 жылы Жамбыл шаарындагы зоо ветеринардык техникумда, 1953 жылы Скрябин атындагы Кыргыз мамлекеттик айыл чарба институтун бүтүргөн. 1956-58 жылдары Москвадагы жогорку адабият курсунун угуучусу болгон. Согуш жылдарында Шекер айылында айылдык кеңештин катчысы болуп эмгек жолун баштап, андан соң зоотехник. 1958 жылдан тарта чыгармачылык кесипке багыт алып, Литературный Кыргызстан журналынын редактору, Правда гезитинин кабарчысы, Кыргызстан кинематографисттер союзунун төрагасы, Иностранная литература журналынын башкы редактору, СССР президентинин кеңешчиси, 1991 жылдан элчилик кызматты иш алып барып, өмүрүнүн аягына чейин Кыргызстандын Бельгия мамлекетиндеги элчиси болгон. Айтматовдун чыгармачылыгы студент кезинде башталган. Орус жана кыргыз тилдеринде жазып, биринчи аңгемеси Гезитчи Дзюдо деген ат менен 1952 жылы Кыргызстан альманахына орус тилинде жарыяланган. 1956 жылдан тарта СССР жазуучулар союзуна мүчө болгон. Каармандын алгачкы Ак жаан түнкү саат Асма көпүрө аттуу кыргызча жазылган аңгемелери жарыяланат. Анын чыгармачылык ишиндеги бурулуштар 1950 жылдардын ортосунда болот. Бул жылдары Бетме-бет жана Джамиля повесттери кыргызча жана орусча жарыкка чыгат. Адам мүнөзүнүн психологиясын ачууда Бетме-бет повести кыргыз прозасына жаңылык катары кирген. Ал эми Обон же Джамиля повесттери кыргыз идеялык эстетикалык проблематикасы жана ага шаймашай келген көркөмдүк сапаты менен кыргыз совет адабиятындагы нукура жаңычыл чыгарма болуп, бат эле көп тилдерге которулуп, Джамиля өнүп өсүп калган кыргыз прозасынын жаңы сапатка жетишип, өркүнө өскөн адабияттардын деңгээлине көтөрүлгөнү турмуш чындыгы. Ошондон бери Айтматов жаңы чыгармаларында сейрек кездешүүчү таланттын улам жаңы кырларын ачып, дүйнөлүк адабиятка аралашып, орун алып, чыгармалары өзгөлтүксүз чет тилдерге которулуп келет. ЮНЕСКОнун билдирүүсү боюнча Айтматов бүгүнкү күндө чыгармалары көп басылган классиктердин бири. Анын чыгармалары дүйнөнүн 165 тилине которулуп, 100 миллион нуска менен кайталап басылган. Айтматов таануу деген илимий атайын дүйнөлүк адабий процесске кеңири колдонулууда. Вот это я очень люблю такое. Ааламдашуу заманында ар бир чыгармачылыкка жакын адамдар түркүн чыгармаларды жаратып, китептердин чыгарышын каарман колдоого алып келген. Чыгарма жаратууда жакшы же жаман деп бөлүп кароого болбойт, анткени гүлүгат сыяктуу эле арасынан тамшаткан бир чыгарма жаралат. Андыктан коом аны өзү иргеп алат дейт. Турмуштун жаман жакшысы качан ылганып, качан барыбыз эле жакшылык жакка көчүп, жаманды качан алып кетти эле. Ошо сыяктуу бул кетпес нерсе. Жазыла берсин, ар кандай, ар түрлүү, ар кандай баягы умтулган немелер. Бирөөлөр кызыкчылык үчүн, бирөөлөр атак үчүн, бирөөлөр бирөөгө бир
эметти. Бирок ошонун арасынан акыры жүрүп 100 чыгарма болобу, 1000 чыгарма болобу, акыры жүрүп бирөө чыгат. Кыргыз адабияты менен маданияты өнүгүш үчүн көп окуп чет тилдерди өздөштүрүп башкорунда турушу керек. Бирок ошол эле учурда эне тилибизди барктап сактоо, улуттук маданият, тарыхты, салт сананы алып жүрүү зарыл экендигин дайым белгилеп келет. Андыктан адамзаттын окууга, айрыкча жаштардын билимге умтулушуна токтолгон. Мүмкүн болушунча эң көп күч кубат акылыңарды ушуга арнап, илимди ушул жерден канчалык мүмкүн болсо ошончолук алып чыгып, анан ушул өз заманыңарга ошончолук таасир этип келет. Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары кыргыз адабиятын эл аралык деңгээлге көтөрүп, жазуучунун дээрлик бардык чыгармалары КМШ өлкөлөрүнүн драма жана опера театрларынын сахналарында коюлган жана чыгармалары боюнча тартылган кинофильмдер эл аралык кинофестивалдардын сыйлыктарына жана байгелерине татыктуу болгон. Жараткан чыгармалары аркылуу каарман мамлекеттик жана дүйнөлүк бир катар сыйлыктарга ээ болгон. Улуу жазуучу Чыңгыз Төлөкулович Айтматов 2008-жылдын 10-июнунда 80 жаш курагында катуу оорудан дүйнөдөн кайткан. Yaxshilab qo'ying desam, shashib o'tasizlar. Yo'q, shashib Akırın. Gezek. Sizga cho'ng rahmat. Bizga kelib o'tganingizga. Vaqt o'tib ketganingizga. Парасадык Казиева, Нурбек Рахманов, жаңылыктар. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев 2020-жылы демалыш жана жумуш эмес майрам күндөрдү сарамжалдуу пайдалануу максатында 2020-жылы демалыш күндөрдү которуу жөнүндө токтомго кол койду. Мындан улам кыргызстандыктарга 1-январдан 7-январга чейин эс алуу болот. Кыргызстандыктар жаңырган 2020-жылдын 1-жумасы эс алат. Бул тууралуу өкмөттүн токтомунда айтылат. Андыктан жаңырган жылдын алгачкы жумасында өлкө тургундары жылдагыдай эле майрамдап эс алышат. Бүгүн Нарын шаарында кышкы спорттук оюндар старт алды. Нарын облусу боюнча хоккей биринчилиги Ташболот Токтосунов атындагы спорттук жайында уюштурулуп, 5 команда ат салышты. Бул жолку оюн кыздар командалары менен толукталгандыгы менен өзгөчөлөндү. Тагыраагы Ысык Көл облусунан кыздар жана балдар командалары келишкен. Теманы кийинки сюжетлайт. Бүгүн быйылкы жылдын эсеби менен кышкы спорттук оюндары старт алды. Ташболот Токтосунов атындагы жабык хоккей аянтчасында орун алган Нарын облустук хоккей ачык биринчилигине жалпы 5 команда катышууда. Алар Борбор калаадан Локомотив, Жумгал, Ат башы, Нарын району жана Нарын шаарынан, ошондой эле Ысык Көл облусунан кыздар командасы ат салышышты. Нурай Кенжебаева Ысык Көл облусунан келген Шапак хоккей клубунун капитаны. Бул спорттун түрү менен машыкканына 3 жылдан ашты. Башында жон гана муз үстүндө бийлөө үчүн келсе, азыр мыкты хоккей оюнчуларынын бири. Балдар менен тең тайлашып, келечекте Кыргызстандын желегин желбиреткен кыздар арасындагы мыкты оюнчулардын катарын толуктасам дейт. Кыргызстанда биринчи кыздар жоктугунан кыздар менен kurama komanda түзүп, өзүбүздүн көрсөтөлү кыргыздарыбызды атын чыгаралы деп, башка өлкөлөргө Кыргызстанда кыздар ойнойт деп, биз ушинтип команда болуп чыктык. Нурай менен кошо келген кыздар командасын тарбиялап чыккан машыктыруучунун айтымында кыздар ийкемдүү жана уюштургуч болушат. Мындан улам алар менен иштөө дагы жеңил. Келечекте хоккей боюнча мыкты кыздар командасын түптөп чыгуу максат кылынган. Азыркы учурда жетишкиндиктери жаман эмес. Негизи балдардын да командасы бар. Кыздар менен кандайдыр иштеш жеңилирээк да. Айткан сөздү угат, анан чогулат десең чогулат. Ошол жагы аябай көп маани берилет да. Анткени деген организованиясы жок болсо, любой команда деген жакшы күчтүү болбойт. Ошол анан кыздар менен балдарды салыштырганда кыздар деген полный выкладываться этпейт любой нагрузканычы. Кыздар деген оюн учурунда дагы бир 70% үчүн эле
колдонуп ойнойт да, иштейт да. Балдар болсо мындай 100% өзүн таштайт да оюнгачы. Ал эми ачык биринчиликте ат салышкан башка командалардын бул жылкы оюндарга даярдыктары жакшы. Алсак Жумгал районунда хоккей оюнуна кызыккандар жыл сайын көбөйүп, алар үчүн бул жылы ийрими ачылды. Эми балдар атайын машыктыруучулардын жардамында хоккей чеберчиликтерин үйрөнө алышат. Хоккейге балдар жакшы эле, эмес настройлору күчтүү. Өздөрүнүн акчасы менен келишти, бияка эч жактан да спонсору жок. Өзүбүз барабыз деп. Алдыда эми буюрса келечекте ушундай желание менен geçişsек, машыгышса жакшы эле болот да, Кудай буюрса. Алгачкы кышкы майрам Нарын облустук жаштар иштери дене тарбия жана спорт башкармалыгы тарабынан уюштурулган. Ачылыш аземине жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, спорт сүйүүчүлөр катышып, спорттун бул түрүнүн өнүгүшүнө ийгиликтерди каалашты. Нарын өзү хоккейдин родинасы болуп эсептелип атпайбы? Анан эми бизде бул хоккей боюнча оюндар көпкө эле болуп турат. Эмне дегенде өзүбүздүн баягы муз аянтчабыз бар, жабык. Анан бул муз аянтчада тетиги жазга чейин, жайга чейин муз турбай калгыча эметип атабыз, мелдештирип атат. Анан мындан тышкары дагы Жумгалда өзүнчө 3 ушул кышкы сезондо 3 жолу 3 сапар ажерде оюн болот. Андан тышкары ат башыда болот оюндар. Анан кеңеш айылында болот. Жеңүүчүлөргө кубок жана медалдар тапшырылды. Ал эми хоккей оюнунун өнүгүшү үчүн мындай мелдештер байма-бай уюштурулуп турмакчы. Гүлера Туратбекова, Абсамат Дөөлөсбеков, Нарын шаары. Шейшемби күндүн түрмөгүн мына ушундай жагымдуу спорт жаңылыгы менен жыйынтыкталды. Саламатта калыңыздар.